В Рыбацком незнакомые мужчины спасли мальчика, который чуть не утонул в Неве. Все это случилось еще 5 февраля. Кенан, так зовут ребенка, гулял вот по берегу Невы с мамой, как вдруг увидел уток на реке и побежал вслед за ними. Надо сказать, что в этом месте на реке полынья довольно коварная, а лед очень тонкий и не только по краям, но и у самого берега. 2016 жылдын 5 февраль күнү Санкт-Петербургдун Рыбацк аймагында муз тоңуп калган Нева дарыясынын үстүндө ойноп турган 2 жашар наристе муз жарылып кетип сууга түшүп кеткен. Аталган аймакта өз уул кызы менен сейилдеп жүргөн биздин мекендешибиз Эркин Турсунбаев биринчилерден болуп наристени куткарып чыккан. Ал сууга чөгүп бара жаткан наристени көргөндө суунун муздагына же кооптуу абалга карабастан наристени суудан аман алып чыгууга аракет кылдым деп билдирет. Эркин Турсунбаев менен бирге анын күйөө баласы Чыңгыз Нурмухамбетов да наристени суудан алып чыгууга көмөктөшкөн. Как увидел, ребенок падает, и все, дальше я не помню. Реагировал как мог, побежал в сторону ребенка, спрыгнул в воду. Он уже был головой вниз, я его поднял, голову. Дальше там глубоко было на воде, я не мог встать, до дна не достал, и он как раз, мой зять, спрыгнул. Хорошо, что он вовремя отреагировал, он спрыгнул, я ему передал ребенка, потом хотел вылезть на лед и думал, заберу ребенка к себе. 3-4 раза я попытался, лед каждый раз ломался. В 3-й раз я уже вышел на лед, лег, но уже было далеко достать ребенка. Он держался на льду и на левой руке держал, как раз вашего сына. И в тот момент опять провалился я в воду. И вот этот, как Андрей говорите, да? Вадим. Вадим как раз прибежал и там... Мекендештерибиздин мындай эрдиги туурасында Life 78 телеканалы аркылуу чагылдырылды. Баланын ата-энеси аталган телеканалга кайрылып, өмүр сакчыларын таап берүүнү өтүнүшкөн. Натыйжада биздин мекендештерибиз Эркин Турсунбаев менен Чыңгыз Нурмухамбетовдорду издеп таап, баланын ата-энеси ыраазычылыгын билдирүү менен келечекте үй бүлөлүк ынтымакты улантууну сунушташты. Мы обязательно встретимся. Как он выйдет из больницы, мы обязательно встретимся. В данный момент он в больнице, я не знаю, когда его выпишут. Как у меня будет информация, я все передам. Встретимся и будем дружить с семьей. Возможно, еще спасатели моего сына будет по мусульманской обычаю кумом моего сына. Бүгүн сууга түшүп кеткен 2 жаштагы наристе ооруканада, бирок ден соолугуна эч кандай коркунуч жок дешет дарыгерлер. Орусияда иштеп жүргөн мекендештерибиз Эркин Турсунбаев Талас облусунун Манас районунун Үч Коргон айыл аймагынын атуулу. Анын мындай эр жүрөк, тайманбастыкка тарбиялоодо атасы Эгемберди Турсунбаевдин салымы зор. Анткени Эгемберди ага милициянын отставкадагы майору. Бул инсанда өмүрүнүн баарын адам баласынын өмүрүн сактоого арнаган. Жаш наристелерди сактап калган мекендештерибиздин кыргыз элинин канында болгон тайманбастык, эр жүрөктүүлүк жана боорукелик сапаттарынан улам. Ушул өңдүү адам жүрөгү титиреткен, капыстан болгон окуяларда алгачкылардан болуп, башкалардай болуп ойлонуп, кайдыгер карап турбай, мындай эр жүрөктүүлүккө барышынан улам кырсыкка калган жарандардын өмүрүн сактап калышууда. Андыктан кыргызстандык мекендештерибиздин мындай эрдиктерине таазим кылып, дүйнөдө сенин кыйынчылыктарыңа, көйгөйлөрүнө кайдыгер эмес адамдар бар экендиги кубандырат.